Футбол боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу Сергей Пучков кызматынан кетти. Бүгүн жаштар курамасы Азия кубогундагы ийгиликсиз оюндарынан кийин Бишкекке кайтып келген болчу. Ошол замат Кыргыз футбол биримдигинин техникалык комитети жаштар курамасынын башкы машыктыруучусу Сергей Пучковдун отчетун угушту. Ал эми КФБнын аткаруу комитети тарабынан Сергей Пучков менен болгон келишим токтотулду. Биздин жаштар курама командасынын алдында негизги максат бул дүйнө чемпионатына чыгуу болчу. Тайпадагы оюндарды жакшы ойноп, эки оюнду болсо да утуп, чейрек финалга чыгып, чейрек финалда оюнду утуп туруп, жарым финалга жетүү болчу. Негизги максат ошол болчу. Кыргыз футбол бирими тарабынан аткаруу комитети турнирдин жыйынтыгы менен Пучков Сергей Валентиновичтин жана анын штабын мындан ары кызматташууну токтотот. Себеби дегенде бул негизги себеби бул ошол турнирдин жыйынтыгы. Кыргызстандын жаштар курамасы Азия кубогунда 3 беттеш өткөрдү. Анын алкагында Австралияга 1-5, Кытайга 2-5, ал эми Катар курамасына 0-4 эсебинде жеңилип, 0 упай менен өз тайпасында акыркы орунду ээледи. Команда жалпысынан атаандаштарга 3 гол киргизсе, өздөрүнүн дарбазасына 3 оюнда 14 гол өткөрүп алышты. Нет, проблемы по организации никаких, ничего не было. И проблема только в том, что где-то не достучались со своей стороны, как тренера, к ребятам. Понятно, что тяжело было их перестроить с одного футбола на другой. Это не произошло, и последствия это выступление на Кубке. Ну, знаете как, когда человек первый раз приходит в сборную работать, для него это все по-новому было. Ну и плюс, скорее всего, что все-таки молодые ребята, и у них еще в памяти тот тренер, который был передо мной, он с ними прошел, сколько он там, 2 или 3 года с ними был. Ну, у них, наверное, еще свое какое-то там детское видение ко всему этому. А тут пришел новый дядька, давай устанавливать свои порядки. То не так, понимаете? Это тоже сыграло большую роль. Кто виноват? Тренер. Результата нет, виноват тренер. Дүйнө чемпионатына чыгуу тапшырмасы коюлгандыктан жаштар курамасына толук шарттар түзүлүп берилген эле. Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө 15 декабрда даярдыкты башташкан, 3 январда Испаниянын Аликанте шаарында окуу машыгуу жыйынын улантышкан. 27 январда Барселонанын базасында алардын жаштар курамасы менен жолдоштук беттеш өткөрүшкөн. Адаптациядан кыйналбасын деп команданы турнир башталардан 2 жума мурда Кытайдын Шэньчжэнь шаарына алып барышкан. Ага карабастан ийгилик чаралган жок. Ал эми Сергей Пучковго чейин бир нече жыл жаштар курамасын Мирлан Эшенов жетектеп келгени маалым. Күйөрмандар арасында эмне үчүн Эшенов курама команданы Кытайга жетектеп барган жок? Пучков кантип кураманы жетектеп калды эле деген суроолор бар. Турнирге 2 ай калганда бул кадамга барышка мажбур болдук. Эмне дегенде ички биздин команданын тартиби бузулганына ылайык биз Мирлан Байшбек Чешенов менен келишимди узартууну чечтик. Эмне дегенде бул дисциплина, тартип болуш керек. Ошол ички өзүбүздүн тартиптерибиз бузулганына байланыштуу биз Мирлан Байшбековичтин жана анын штабы менен келишимди токтоттук. Пучков Игорь Валентиновичке токтолгонубуз негизги себеби бул Мурас Юнайтед клубунда иштеп, бир жагынан тажрыйбасына анын ошол украиналык адис экендигине таянган болчук. Бирок бул кишинин клубтарда иштеп жүрүп, бирок баягы курама командаларда иштеген тажрыйбасы кичине жетишпей калды дейм. Ошондун себептен баягы кыска мөөнөттө аралыкта биз ойлогондой иш алып барып, ошол команданы даярдап, турнирде татыктуу ойнай алышкан жок. Эми Азия кубогунан кайтып келген жаштар курамасынын оюнчулары Бишкектин Алга клубунун катарында Кыргыз премьер-лигасында ойношот. Ал эми Кыргызстандын олимпиадалык курамына бир эле алганын эмес, бардык клубтардын жаш курагы туура келген оюнчуларынын арасынан татыктуулары тандалат. Эркин Абдуллаев, Бакыт Жолдошов, Мукай Жумадилов, Кыргыз Спорт ТВ.